Assalamu alaikum, hormatly Desin TV YouTube kanalının görermandары. Bizdin kanalga hoş geldiniz. Anda emese sayasattan jana başka nerselerden bugün abdan say medireybiz. Oşonun aldığında Asanbek Narınov bolsa gerek el avtoru. Baydla Sarnaboyev'tun sözüne жазылган "Men seylde bulvar jaka köp baram. Men seylde bulvar jaka köp baram. Kılıktan kız gelinge göz salam. Ayşası da barçasının ay çürük. Bunun varınca şu şarttan dep kalam. Murunkudan min ödülüp jasanıp, mıyrık butlar tulduk beter azayıp, müçölür müçösündey gelişken, bizden kızlar varacak da tarıp. Men kızlardı ulam tikten demmedim, menin jarım kızganıştı demmenen. Uyatsızda ulan çukuyt kaptalga, bir kezekte men bulardan kembelem. Men seylde bülver jaka köp baram. Kılıktan kız gelinge göz salam. Ayşası da barçasından ay çürük. Bunun varınca şu şarttan dep kalam. Ayşası da barçasından ay çürük. Bunun varınca şu şarttan, bunun varınca şu şarttan, ya şu şarttan dep kalam. Darıcalı, salamatsızlar bu. Manay biraz götürüldü. Yemi internette jargan kanday kızıktar bolup atat. İnternette kim yıldız bolup atat. İnternette geçe bir iki gün burun Bişkek'e жаңы mer bolup gelgen Жеңишбек Шермаматович Токторбаев internette жарып yıldız bolup atты эле. Бүгүн geçinde baştaldı. КТР'дин кара жашыгынын мурдакы кожоюну Илим Карыпбеков деген мырза бар. Абдан кандай деп койсок экен, активдүү тоолорго чыгып жүрөт. Ошол киши белгилүү саясатчы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өткөндө Айбек Теңизбай экөөнүн маегине анализ жасаптыр. Эми анализ жасаганда кандай, мен аябай абдан терең муну карап көрдүм дейт. Бул жерде ушундай Американын саясатын жамандап, анан орустун мындай саясатын жактап, ушундай Путинге кошомат кылып, келечекте бир жаман нерсени үмүт кылып, анан ошондой революция болуп кетсе, анан мени орустар колдосун дегендей кылып деген пикирин жазган экен. Атаң көрү деп койду. Эми ушундай солидный чоң эле жигит, интеллигенттүү адамдар ушинтип пикир айтат экен да, тооба деп. Анан алдына жазып койдум. Эми кечирип койсун Илим мырза, мен мындай менден кичүү элем, сен деп койдум. Ошончо мындай кичине эмоция калтырып койдум. Бу сен сага эмне кызмат керек болуп калдыбы? Баягы бир мындай салт бар. Ушул Адахан Кимсанбаевичти жамандап койсо эле бир кызмат үмүт кылгандар, бир саясатка бара тургандар, бийликке жагынгандар ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду жамандашат да, өтө катуу жамандашат. Анан эми бийлик деле билип калды. Ошондой жамандагычтардын бир Айдар Холиков деген мырза бар эле. Халиков. Анын стили ошондой экен. Жамандап жүрүп, кийин президентти жамандап калды эле. Анан өткөндө тиги Молдавиядан кармаптыр Интерполдун балдары деп атат. Анан алып келбей аны дагы мезгил көрсөтө жатар. Эми бул турмушта көп эле Турсунбай Бакир уулу, жанагы дагы бир юрист, иши кылып көп эле адамдар Адахан Кимсанбаевичти жамандады. Эми ал кишини жамандай берип, ал жамандагандан же ал киши эчтеке болбойт экен. Кимдир бирөөлөр ошол жамандагандан өздөрү тажашпайт экен. Эми бул жашоо. Эми таң калтыра турган бир нерсе, ушул Илим мырза өзү бийликке кандай көз карашты эле да. Эми албетте адамдын мындай ой жүгүртүү, дүйнө таанымы, пикири өзгөрөт. Бирок өзгөргөндө дагы бир 180 же 360 градус эмес, мындай бир кичине таң калбай турган болуп өзгөрөт эле да. Бул кишинин жанакы Орусиядагы
Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду орусчул деген нерсесине жооп кылып мына көрөлүк азыр достор. Мен мына интернетке коюп койдум эле. Азыр мен сиздерге коюп берем. Кайсы жакта? Мына моунда болуш. Я из Кыргызстана. Сейчас я нахожусь на самом пике, который назван в вашу честь, Владимир Владимирович Путин. 4450 метров над уровнем моря. Мы сделали восхождение сегодня, 1 сентября. Вот здесь всегда постоянно есть кыргызский флаг. Вот здесь флагшток есть, российский триколор. Владимир Владимирович, здесь не так часто бывают люди, но раз так получилось, что 1 сентября мы сделали такое восхождение, это день учебы, день знаний, я хотел бы попросить вас или предложить вам сделать вот что. Давайте я от вашего имени компьютеризирую, сделаю цифровизацию, любую школу, сделаю компьютерный класс, ту школу, которую укажет посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике, а взамен вы мне подарите ваши именные часы, потому что пока я карабкался сюда, я разбил, к сожалению, часы. Пик замечательный, красивый, виды великолепные, сложный пик, подъем непростой, но он великолепный. Поэтому я думаю, что это на самом деле символ величия дружбы между нашими странами, между Российской Федерацией и Кыргызстаном. Пусть дружба наша крепнет, и нам очень хотелось бы, чтобы наше восхождение, она просто так зря 1 сентября не пропала. Поэтому я верю в силу интернета и верю, что вы это посмотрите и сделаете соответствующие решения. Соответствующие решения. Дейт Илим Карыпбеков мырза. Эми урматтуу достор, тоого чыкканы мейли макул. Кыргыздын туусун көтөрүп чыгып, кыргызды даңктап, бийик ошондой Эверест жана башка тоолорго чыгып жүрөт. Бул Путин атындагы тоого чыккан экен Кыргызстандагы. Анан ошол жерде орустун туусун карап, ушундай посольство мага бир орустун мектебин көрсөтсүн. Анан кийин мен барып, сиздин атыңыздагы компьютер классын коеюн, сиз мага саат белек кылыңыз, кол саатым сынып калды деп. Баягы ар ким өзүнө жараша башка бир нерсени баалайт экен да, өзүнүн көз карашы менен. Мына көрдүңүздөрбү, өзү ошол Путинден саатты үмүт кылып, сүйлөп, ошондой манипуляцияларды кылып атат. Анан Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жанагы жерде Айбек Теңизбайга маек берсе, анда ошол өзүндөй кылып, өзүнүн көз карашы менен карап, бул келечекте президент болом деп атат. Анан тигиндей мындай эми күлкү келерлик нерсе да муну. Эми биз азыркы бул социалдык желелердин жакшы жагы, белгилүү публицист, журналист Турат Аким айтмакчы, архивтерди өрттөштү, башка кылышты дейт, бирок бул интернетке жазылып калган бул кадрлар өрттөнбөйт экен да, кимдин кандай экендигин кайра чуксаң эле чыгып ала берет экен. Мунун жакшы жери ушул экен да. Сен азыр канчалык мындай өзгөрүлүү, анан башка болуп айтканың менен сенин кечээки сүйлөгөн сөзүң, кечээки ойлоруң, накта жүзүң, же болбосо баягы бул жүзүңдүн астындагы кийинки жүзүң көрүнүп тура берет экен. Дагы буга бир факты, ушул эле Илим Карыпбеков мырза мына азыр аябай бийликти даңктап, жакшы бир деп ушундай саясатты жүргүзүүчү Адахан Кимсанбаевичти жамандап атат да. Бул кечээ күнү эле өзүнүн ушундай интернетти карап отурсаң, дагы бир фактылар бар экен, ошону коюп берелик достор. Анан биз жыйынтыктайбыз. Мына бул жерде 25 октябрь 22 жыл дейт. Бекайдын Венера Апенова. Илим Карыпбеков өтө начар адам экендигин дагы бир далили. Азыр Садыр Жапаровду укмуш мактап жатпайбы? Бирок 2,5 жыл мурда Садыр Жапаров жөнүндө пикир ушундай болчу экен дейт. Мына пикирин жазып коюптур. Мону окуп коелучу. Тыныстан Арыпбек. Илим Карыпбеков деген
деген умник эксперт Таза Патхалимдин 20-жыл 3 мартта жазган твити. Эске салсак, ошол жылы 2 мартта Садыр Нуркожоевичтин тарапташтарынын митинги болуп өткөн. Илим мырза азыркы президентти тополоң уюштуруучу деп сыпаттап, анын мурдакы ишмердүүлүгүн дагы сынга алган. Ошондой эле көзгө көрүнүктүү эч нерсе деле кылбагандыгын белгилеп, митингдерди уюштуруунун каржы булагына күмөн санаган. Эми жакында эле КТРКдан чыгып, азыркы каршы чыгып жаткандарды сындаган кызматы жок калгандыр, элди дүрбөтүп жатат деп анасага дейт. Эми ошол эмесин окуп коелу. Меня удивляет популярность Жапарова. Жесткой и постоянной оппозиции не был. Был при власти, занимал должности. Ничего особо выделяющегося не сделал. Депутатом был провластным. В оппозиции был мало. Пытался перевороту делать. Раскачать ситуацию. Откуда деньги на митинги, дейт? 3 март 2020 жыл. Шундай экен, достор, хаят. Ушинтип баягы бүгүнкү көргөнүң эртең жок, бүгүнкү алтының эртең бок дегендей адам дагы ушинтип өзгөрүп кетет экен. Эми Илим Карыпбеков мырзанын өзүнүн YouTube каналына кирип көрөлүчү. Кандай нерселерди, бунун YouTube каналы бар. Илим Карыпбеков деген. Мына Илим Карыпбеков. Илим Карыпбеков YouTube өзүнүн каналына кирели. Мынакей жолдош Илим деп мына мондай канал экен. Бул киши негизи кандай тематикаларды көтөрүп жүрөт экен көрүп коелук. Видео дейт. Мойсын гей жашоомдун туугандары мени кул катары күтүшөт. Сирия жөнүндө жазыптыр. Сиңдимдин жолдошу эркектөрө төрөбөсөң башка катын алам деп кыйнайт. Күйөөм кыйла жылдардан бери иштебей үйдө жатат мен багам. Күйөөм баарын кылат, бирок 4-5 айдан бери төшөктө боло элекпиз дейт. Энем мени жалап деп урушат, жашагым келбей калды. 17 жашар кыз менен ойноп кетип калды. Нарынга келин болуп келгем, айланамдын баары оштук деп шылдыңдашат. Жолдошум Москвадан 5700 1 жаш ойнош таап келиптир. Күйөөм калпычы Милошний. Ата-энем мага күйөө тандап үйлөнтүп койду. Дагы эмне дейтин олары? Иши кылып жалаң эле ушундай темаларды экен. Күйөөм, Эвересттеги боктор дейби, жана өлүктөр жөнүндө дейт. Жашым 53-тө, жашоодон аялдан көңүлүм калды. Кыскасы ушундай тематикаларды алып барган экен. Канча катталуучусу бар экен бул Илим мырзанын? 34100 катталуучусу бар экен. Шундакай блогер дагы болуп алыптыр Илим мырза. Ошол достор, просто баягындай мамлекеттик кызматтарда иштеп, анан белгилүү болуп жүрүп, анан кийин ушундай бир туруп бияка, бир туруп тияка сүйлөй берген менимче бул жакшы нерсе эмес. Ушуну айтып коеюн дедим. Анда дагы студенттик кездеги ырдырдап бүтүрүп коелу. Апам мага үйдөн кат жазат, атекем телефон чалат. Кагылайын каралдым менин, окууларың кандай деп калат. Аппата сурасаң алым, эптеп септеп окуп жатамын. Кыйын мезгил туш болгон тура, кантер экен билим сапарын. Окуганга кыргыз китеп жок, орус тилде сабактар болот. Кыргызчаны кыйратам деген, окумушту кайда кабар жок. Кыргызчаны кыйратам деген,
Okumuştuk aydaga var jok, erте менен turuverdi biz. Eптеп септеп шам шөметебиz. Кesi kızık kesi uктаткан, лекцияга жөнөп кетебиz. Күндөр өтөт күндүн артынан, ордо барат турмуш шартулан. Студенттик жашоо андай деп, жогорутон жок кызыккан бир жан. Келечектин неси силер деп, коомчулук салып калат кеп. Баары кымбат, жарты жардам жок. Эптеп жашайт байкуш студент. Баары кымбат, жарты жардам жок. Эптеп жашайт байкуш студент. Апам мага үйдөн кат жазат, атекем телефон чалат. Кагылайым менин каралдым, окууларың кандай, окууларың кандай, окууларың кандай деп калат.